Газпром Кыргызстан компаниясы өлкөдө бир топ жылдан бери калкты көгүлтүр от менен камсыз кылуунун үстүндө иш алып барып келет. Борбор калабыз Бишкек шаарында көпчүлүк турак үйдү жылытуудан баштап күнүмдүк тамак аш даярдоодо да дал ушул газ пайдалануу менен талаптарын жеңилдетет десек жаңылышпайбыз. Акырындык менен кулачын жайып бараткан компаниянын бирден бир сыры калктын көгүлтүр отко болгон суроо талаптын өсүшүнөн болсо керек. Кандай болсо да капчыкка карабай ыңгайлуулукту жана пайдалуу тарапты көздөгөндөр үчүн бул жагдайдын астыга жылышы жакшы көрүнүш эмей эмне? Биз сөз кылып жаткан Газпром Кыргызстан компаниясы Борбор калаада бүгүнкү күнгө чейин калкка түшүндүрүү, газ түтүкчөлөрүн орнотуу, жеткирүү жана башка ар кыл жагдайлар боюнча иш алып барып келген 3 тейлөө борбору бар болчу. Алар Горький көчөсү 22, Токтогул көчөсү 47 жана Фучик көчөсү 19 даректеринде болсо, бүгүн катарды толуктап, жалпы калкка, анын ичинен Ленин районунун тургундарына ыңгайлуулук жаратып, Акунбаев көчөсү 186 бөлчөк 1, Бакаев көчөсүнүн кесилишиндеги дагы бир борбордун ачылышы болуп ишин баштады. Бул да болсо алдыга жылуунун, карыш болсо да көрсөткүч далили. Аталган борбор мындан ары шаардын чет жакасында жайгашкан Арчыбешик, Ак Ордо, Ак Өргө, Ала Тоо жаңы конуштарынын жана дал ушул райондун аймагына тиешелүү газдаштырылып жаткан башка аймактарынын жашоочуларына газга кошулуу боюнча кызматтарды көрсөтүү ыңгайлуулук жаратарын Газпром Кыргызстан компаниясынын директорунун орун басары кошумчалап өттү. Биз бүгүн жалпы Кыргызстанда болуп аткан программабыз калкты газдаштыруу боюнча. Ошо менен бирге биз калкка ушундай комфорттук негизинде жалпы телекесилерин ачып отурабыз. Бул деген бирдик терезенин ичинде калкка бардык ушу кызматты көрсөтүү боюнча газ үчүн төлөө үчүн, ар кандай бир котелдор ачылыш үчүн, аларга төлөө үчүн боюнча максималдуу түрдө биз ушундай комфорт түзүп отурабыз бүгүн. Мындан тышкары жаңы тейлөө борбору бирдиктүү терезе форматында ишке берилип, анын жардамы менен газга кошулуу боюнча келишимден баштап, колдонулган газга төлөө акысын кабыл алуу жана газ шаймандарын, мисалы меш, плита, газ эсептегичтерин сатып алуу боюнча кызматтар көрсөтүлүп турмакчы. Газ колдонгон кадрлар негизи Бишкек шаарынын Токтогул көчөсүндөгү борборлорунда барчу, же Горький көчөсүндөгү борборлорго барчу. Азыр бул кадрлар тейлөө борбор ачылганы аябай жеңилдик берет. Анткени болгон техникалык маселелер болобу, же төлөм жагынан маселе болобу, же счетчик алмаштырышпы, ар кандай туулган маселелер боюнча бул бияка келип бирдиктүү терезе аркылуу кайрылса болот да, өздөрүнүн маселелерин чече алат. Сапаттуу тейлөө жана калк үчүн кызмат кылуу максималдуу түрдө ыңгайлуулук жаратуу Газпром Кыргызстан компаниясынын ишмердүүлүгүндөгү негизги багыттарынын бири болуп саналат. Абоненттерге ыңгайлуу шарттарды түзүү жана өз продукцияларын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында өз ишмердүүлүктөрүн уланта бермекчи. Тейлөө кеңсесин ачып бергенге чоң ыраазычылыкты билдиребиз ушул жердин жашоочулардын атынан. Могу жерде Чапаева, Островский, Сухомлиновдон көчөлөрү бар. Мурун биз ушу кыйналбасак дагы Горькийге, 22ге, Токтогулга чейин барып, газ боюнча өзүбүздүн жумуштарды бүтүргөн көчөгө барчу элек. Азыр мына бизге жакын жерге ачып берген үчүн биз ушул жердин жашоочулардын атынан Газпром компаниясына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Аябай бизге удобный эмелерди ачып берди да, жакын тейлөөгө абоненттер тейлегенге.